бирөөнү да кириштирбейм. Атайлап ушу Жээнбеков бул Бакиев болуп калды. Бир туугандай билеп атат, тейлеп атат деп айтып атышат. Андай жок. Менде эч качан үй бүлө башкаруу деген болбойт, бирөөнү кириштирбейм туугандар. Билип калсам, ага катуу чара көрөм. Аны бардыгы билет, бир туугандарым да билет, тегерегим да билет. Бирок менде азыр тууган көбөйдү, дос көбөйдү, ар жерден чыгып атышат. Мен тааныбаган да. Мен тааныбаган, больницага барып, аяка барып, бул жака барып, мен тууган улам, кызматка тургандар булар көбөйөт. Мен айтып атам министрлерге, өзүнүн аппаратка айтып атам, премьерге да айттым, баарына айтып атам. Мен айтпайм дагы деп. Ошентип айтса, аларды алып келгиле камагыла деп атам. Аферисттерди андай болбойт. Мына ушуну айтып коеюн дедим, урматтуу агайын туугандарым. Буну мен деле ушунча келгенден кийин мурунку президенттерди бул болгон жанакыл жүргөндөрү мага чоң сабак. Мен бир кызым бар. Уулум кичинекейм, азыр 4 класста окуйт. Иса айткандай, Максим Бакиев, Айдар Бакиев болсо мен кетем жумуштан, Кудай кааласа. Ага жетпейт айткандай. Кызым турмушка чыккан. Кудай кааласа мен эң негизги максатым президенттикти эсен аман тапшырып берип, кийин мен дагы ушу эл менен, элибиз менен, журт менен чогуу аралашып жүрөйүн, той топурга чогуу жүрөйүн, аралашып жүрөйүн деген ниетти коюп атам туугандар. Менин ниетим ушундай. Анан эч качан ойлобогула туугандар, мен барбайм жаман жолго буюрса.